Assalamu alaikum. Bugün İslam elçisi Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın süyüktüsü alamlar için rahmat bolup jibrilgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in jaştığı jönünde söz kılabız. Al zattın jaştığı kanday şartta ötken jana bizge belgili bolgon unuttуу okuyalar jönünde malumat bereriz inşallah. Ayağına çeyin bul tasmanı körüңүздөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жаштыгынан эле Меккедеги бүт жакшылыктарга катышып, коом менен тыгыз байланышта болсо да, аз сөздүүлүгү, ырым-жырымдарга, буттарга арналган майрамдарга катышпаганы, арак ичип сайрандабаганы менен башкалардан өзгөчөлөнүп чоңойду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 15 жашка чыкканда Курайш менен анын сайыздашы Кинан уруларынын кайсыдыр бири чогулуп, Кайс Айлан урусу менен саллашуу болот. Мына ошол кагылышууда бул кагылышуунун аты эрежесиз согуш деп тарыхта аты калды. Анткени бул согушта өзү тыюу салынган айларда болгон аз келген себеби эч кандай ошол кездеги кабыл алынган согуш эрежелеринин бири да сакталбайт. Эрежесиз согуш болот. Мына ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол согушка катышкан жана ал согушта өзүнүн амекелери жаа атканда жебелерин берип турган. Бир канча убакыттан соң Зубайт уруусунан бирөө Меккеге малап келип, Ал-Ас ибн Уайл дегенге сатат. Кардар акчасын бербей создуктура берет. Адилеттик талап кылган соодагер акчасын өндүрүп берүүнү өтүнүп, ар кайсы уруу баштарына даттанат. Ага эч ким көңүл бурбаган соң, ал меккеликтердин адилетсиздигин ашкерелеп жар салат. Буга арданган Абдубайр ибн Абдул-Мутталиб Курайштын бир катар аксакалдарын Абдуллах ибн Жадандын үйүнө жыйнап, мындан ары меккеликтердин же Меккеге келгендердин малы тонолуп же укугу тебеленсе, укугун ордуна коюп, малын өндүрүп берүүчү бир жакшылык уюмун түзүшөт. Фазилет уюмун түзүшөт. Кийинчерээк Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мен бир кездерде Абдуллах ибн Жадандын үйүндө азыркы кызыл төөлөрдөн кымбатыраак болгон бир келишимге күбө болгонмун. Эгер ошондой уюм түзүлсө азыр жана менин чакырышта мен ойлонбой туруп дароо барып кошулмакмын деп эскерген. Эрте балалык кезинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эч кандай деле кылган иши, анык кылган иши же кесиби жок эле. Бирок ошого карабай, ал зат алгач Бану Саад уруусунун койлорун кайтарды, андан кийин Мекке элинин дагы койлорун кайтарды. Кийинчерээк 25 жашка толгондон кийин Меккенин кадыр барктуу жана бай аялдарынын бири Хадича бинт Хуайлидтин акчасына Шамга караван жетектеп кетти. Хадича бин Хуайлид Мекке элинин биз жогоруда айткандай кадырлуу жана бай аялдарынын бири эле. Ал жесир калып, бирок ага карабай өзүнүн байлыгына акчасына соодалар жүргүзөт эле. Ар жактарга каравандар жүргүзөт эле жана ал каравандар үчүн ар кандай адамдарды жалдап алат эле. Бир күнү Хадича бинт Хуайлидке
Ошо Меккеде бир өтө чынчыл жана амин болгон адам жөнүндө кабар жетти. Аны сүрүштүрсө, бул Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам экен. Жана аны менен жолугушуп, ага өзүнүн акчасын сунуш кылып, Шамга караван жетектеп келүүнү сунуш кылды. Айта турган нерсе, башкаларга караганда Хадича энебиз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга үстүнө көбүрөөк акча кошуп берерин айтты. Натыйжада Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хадича энебиздин Майсара аттуу кызматкери менен Шамга биз айткандай соодага жөнөп кетти. Хадича Майсарадан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мүнөзү, татыктуулугу, адеби жана башка өзгөчөлүктөрү тууралуу угат жана жүрөгүндө махабат пайда болот. Көп өтпөй Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам калыңына 20 төө берип, Курайш баштарын чакырып той берет. Ошондо теги таза, татыктуулугу, адеби жана сулуулугу менен алдына жан салбаган Хадича 40, ал эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 25 жашта эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 35 жашка чыкканда, мына ушул Кабага байланган бир окуя болду. Ал кезде Каба бийиктиги бир 9 чыканак келген, биздин эсеп менен алганда бир 6-5 метрге ылайык дубал эле, үстүндө тамы жок болгондуктан урларда кирип ичиндеги курмандыкка чалынган байлык мүлктү ташып кете берет эле. Жана ар түрдүү жаан чачындан улам, ташкындардан улам, Меккеде ал кезде ташкындардан болуп турган дейт. Бул аска таштардан кесилип жасалган блокторго карабай Каба эскирип калган экен. Жана аны кайрадан куруп чыгуу муктаждыгы пайда болду. Курайштар аны таза акчага тургузууга өз ара сөз беришет жана таш кынаганды билген адис издешет. Византиядан Бакум аттуу устана алдырышат жана жыгач жетишпегендиктен Курайштар урап Кызыл деңиздин жээгине чыгып калган кеменин жыгачтарын Жиддадан ташып келишет. Жумуш кара ташка жеткенде аны өз ордуна орнотуу боюнча уруулар ортосунда талаш чыгып кетет. Жаңжал 6 күнгө созулат. Ар бир уруу ал ташты өз ордуна туткусу келет. Мына ушул учурда арасынан кимдир бирөө чыгып, келиңиздер, бүгүн таң атканда мына ушул харам мечитине ким босогону алгач аттаган болсо, ошол кандай чечим айтса, анын чечимине баш ийебиз деп бардыгы ушуга макул болот. Таң атканда Аллах субханаху ва тааланын каалоосу менен харам мечитинин босогосун Амин деп аталган Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аттап кирет. Муну көргөн Курайштардын бардыгы бул Амин го деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул маселени адилет чечерине алдын ала көзү жетип, бардыгы чогуу кубанышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чапанын жерге жайып, ага кара ташты коет да, анын этегин ар бир уруу өкүлүнө карматып көтөртөт. Анан ал ташты ордуна Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү кынайт. Буга баары ыраазы болушат. Кабаны аягына чейин куруу үчүн Курайштардын таза иштеп тапкан акчасы жетпей калат. Бирок ошого карабай булар Кабаны бир 10-15, 10-12 чыканакка чейин көтөрө алышат жана эшигиндагы жерден бир канча чыканакка көтөрүшүп, тамын 3-4 колонна тиреген чатыр менен жабышат. Ошон менен Кабага уурлар кире албай калат. Ал эми Кабанын түндүк жагынан орун алган Аль-Хижр аль-Хатим деген мына такага окшогон бүтпөй калган курулуш, мына ошол Кабанын дубалы турбай калган, бүтпөй калган бөлүгү.
Мына ушундай, урматтуу көрөрман, бүгүн биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жаштыгы жөнүндө сөз кылдык. Кандай бир керемет доор, кандай бир керемет учур жана пайгамбарлыктын калыптануусунда маанилүү болгон окуялар жөнүндө маалымат алдык. Эмики көрсөтүүбүз олуттуураак. Тагыраак айтканда биз эмики көрсөтүүдө пайгамбарлык жана элчилик жөнүндө азын-олак кеп кылабыз, анткени мындан аркы изилдөөлөрүбүздүн бардыгы пайгамбарлык жана элчилик табиятынын негизинде болмокчу. Эмики көрсөтүүнү күтүп алыңыздар, тосуп алыңыздар, биздин каналга жазылыңыздар, лайк басыңыздар, башкаларга дагы жетүүсүнө жардам бериңиздер.